жана эксперимент өткөрүп көрөбүз. Биринчи эле алганда эмнеге көңүл бурабыз? Артикулун айта кетейин. Артикулу 112.89. Бул дневной прокладка, будан сырткары ночной прокладка алсаңыздар болот, жана ежедневкалар бар болот. Биринчи эле ачканда мага эмнеси жакты? Бунун упаковкасы өзүнчө эле индивидуальный, башкача экен, удобный экен. Биз эмнеге дегенде сумкага салып жүрөбүз дайыма. Анан кайрадан ачып колдонуп, кайрадан жаап койгонго аябай ыңгайлуу экен. Бул прокладкаларга токтоп кетсек, биринчиден анионовый чип бар буда. Анионовый чип дегенибиз эмне? Бул антибактериальный эффекти менен эч кандай житти өзүнө камтыбайт, өзүндө кармап турат. Экинчи нерсе, биздин аялдардын сумкасында чаң жана кирлер көп болот. Биз прокладканы дайыма кайерде сактайбыз? Биз сумкада сактайбыз. Ошондо бул прокладкабыз бизде герметично жабылган. Мына өзүңүздөр көргөндөй, эч кандай чаң, кир ичине кирбейт. Ар бири индивидуальный упаковкада келет. Мисалы үчүн башка эле биздин бренд прокладкаларыбыз биз колдонгон бул жерде ачык зазорлору бар. Бул жерден көбүнчө чаң-паң кирип кетиши ыктымал. Эми бул прокладкаларды иш жүзүндө көрөбүз. Биринчи эле айта кетчү нерсе, бул биздин Faberlic компаниясынын прокладкаларын өзүнчө бир назик жити бар, көк чай экстрактын жити бар. Ортосунда мондой өзүңүздөр көрүп тургандай анионовый чип дегени бар. Анан бул чекелерине агып кетпейт биринчиден, үстү аябай жумшак кездемеден бардык житти өзүнөн чыгарып ичинде сактайт. Бул башка бренддеги прокладка, сиздер колдонуп билип жүргөн эле прокладкалардын бири. Азыр үчүнчү прокладкабызды дагы ачып колдонуп көрөбүз. Мына үчөөнү тең ачып алдык. Эми иш жүзүндө текшерип көрөбүз. Кадимки эле 10 граммдык шприцке суу алып алабыз. Четтен баштай беребиз. Бул башка куюштун кереги жок деп ойлоп атам, көрүнүп турат. Что өзүнө сууну сиңирип албады. Же сиңирип алса дагы аябай кеч сиңип атат. Бул биздин Faberlic прокладкабыз. Өзү негизи бир куюлганда 20 граммдан куюп көрөлү, эки жолдан. Эки жолдан куюп көрөбүз. Мына өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде четине чыгып, уже өтүп кетти деп элестетсеңиздер болот. Бул сиңиши аябай начар. Бул биздин Faberlic компаниясынын прокладкасы. Мындай кылып көрсөк болот, мына. То есть үстүгө суу болуп, мына калып калып атат салфетканын үстүндө. Бул жерде дагы суу болуп калып атат, өзүңүздөр көргөндөй. Биздин Faberlic компаниянын прокладкасына мына каттуу басып атам үстүнө. Куп-куруп боюнча салфетка калып атат. Азыр эми чоңураак испытания кылып көрөбүз. Буларды сыгып көрөбүз. Мына биринчи прокладкабыздан суу чыгып атат. Бул экинчи прокладкабыз. Будан тоже суу чыгып атат. Эми биздин Faberlic'тин компаниясынын прокладкасы. Эч кандай суу жок. Эч кандай суу чыкпай атат. Эми сыйрылышы да аябай
кыйын болду. Бул биздин ич кийимибизге аябай жакшы отуруп, нары бери жылып кетпейт. Анан дагы бир эң чоң испытание кылып көрөбүз. Бул мына бизден ашкан сууну сиңирип көрө алабы экенбиз, ошону текшерип көрөбүз иш жүзүндө. Мына прокладкабыздын баардыгын азыр салып көрөбүз. Канчалык деңгээлде баардык сууну сиңирип алышын. Мына өз көзүңүздөрдө прокладканын ичинде баардык суу сиңирип алды прокладка өзүнө, и стаканыбызда суу калбай калды. Эми эң чоң испытание десек болот, дагы сыгып көрөбүз. Суу чыкпай атат. Эч кандай суу чыккан жок. Сырты мына кургак боюнча калат. Дагы бир айта кетчү нерсе, бул бир прокладка, бир упаковканын ичинде 10 дана болот. Каталог баасы 150 сомдун тегерегинде болот. Бизге катталып алсаңыздар 120 сомдун тегерегинде келет. Катталгандар үчүн бир данасы 12 сомго туура келип калат. Катталам десеңиздер, төмөнкү номерге чалып катталсаңыздар болот. Сиздер менен мен Исмаилова Лиля болдум.